Assalamu alaikum, урматтуу тугандар. Биз жакшылык иштерин улантып атабыз. Аллах таалам ушул ыйык ороз айында кармаган орозоңуздарды кадыр түнүңүздөрдү кошкон кабыл кылсын. Сиздерге кыскача маалымат берип коеюн. Бизге фитр садаканын суммасын 12.640 сом келди. Фитр садака 1000 сом, 70 сом, 195, 243, 100, 48, 136, 338, 2760, 2750, анан 5000 сом. Бул фитр садаканын суммасы. Андан тышкары бир эже 5000 сом берди. Бир эже. Андан тышкары бир байке 4500 берди. Жалпы 25 үй бүлөгө жете турган каражат чогулду. Азыр ошону берип атабыз. Себеби дегенде мына фитр садаканы орозо айтка чейин берип коюш керек. Муктаж үй бүлөлөр дагы колунда бар үй бүлөлөрдө болуп орозону баягы майрамдай турганда болчу. Аларга орозо майрам күнү болуш керек. Ошон үчүн ошол орозого чейин орозо айт бүткөнгө чейин таркатып коелу деп бүгүн чогулдук Кудай буйруса бүгүн жеткирилет иншалла. Эми мен сиздерге тааныштырып коеюн, урматтуу тугандар. Бул жакта сиздерге 1 килограмм китлап, 3 килограмм рожки, бул жакта un 5 килограмм, гүрүч 1 килограмм, сахар 1 килограмм, горох 1 килограмм, анан сгущенка, анан кийин томат, чай, анан 2 литр май. Ушул азык-түлүктөр алынды. Бул азык-түлүктөр баягы учурдан пайдаланып кеткен, складтан алынды, оптовый бааны. Ошон үчүн көбү айтат, кээ бирлер айтат 2 жумага жетет деп, кээ бирлер айтат 1 айга жетет деп. Эми 2 жумадан 1 айга жете турган продукт алынган. Урматтуу демөөрчүлөр, урматтуу садак берген тугандар. Мындай чыкканда сиздер 2 жумадан 1 айга чейин адамдын көңүлү ток боло тургандай, курсагы ток боло тургандай кылып жакшылык иш кылып атасыздар. Аллах таалам берген садакаңызга береке берсин.